саясий жолумду мен ойлойм барыбы мечитке барганымдан башталдыбы депчи. Анткени мен эми өзүм намаз окубаган менен дин эркиндигин, динге ишенген адамдардын прогрессивдүү роль ойной ала турганын, дин биздин улуттук идентификация болгон иденттүүлүгүбүздүн бир чоң бөлүгү экенин ошону менен айтабыз дедик да. Компартияга башка каршы кое турган ал кезде мындай уюшулган күч жок эле. Анан ошол окуялар болуп эле мен уже шайлоого мындай даяр болдум. Жок, даяр болуп калдым. Даяр болуп эле. Мен азыр ушуну атайын жасагандай болом да, ал жерге атайын эмес, ушу жашай бергенбиз. Анан мындай карасам шайлоого даяр болуп калыптырмын. Койдум, 11 адам койду. Биринчи турдан 70 канча процент алып, биринчи турдан өткөм. Бир айлыгым кеткен. Бир айлык менен 150 сомдой. Анда көбүн мен плакат чыгаргам. Ал кезде программа таратпайт эле. Мен өзүмдүн сүрөттөрүмдү, фотографияларды чыгарып билип, типографиядан баспайт эле да. Анан мугалимдер, мен студенттерим Ош университетинде бир аз иштеп калгам. Компьютерлер жок эле ал кезде. Анан алар компьютерден жанагынды басып беришип, анан үйлөргө программаларды мындай тараткам. Жана китептен бир окудум дебедим. Ошол жерде окуганын баарын мындай жасадым. Ар бир үйгө жеттим.